أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі сабағымыз бұл илим талап кылуу жөнүндө болот. Илим талап кылуунун артыкчылыктары, илим талап кылуу менен инсан пенде эмне жакшылыктарга жетет, анын артында эмне турат, ошол тууралуу кыскача сөз кылабыз. Бул илимдин артыкчылыктары өтө көп. Илим менен биз көптөгөн жакшылыктарга жетебиз. Илим менен биз Роббубуз Аллахты тааныйбыз. Илим аркылуу биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанып билебиз. Ал эми илимсиздик, жахилсиздик бул эң чоң жоготуу. Илим адамды башка жандуулардан айырмалаган эң улуу Аллах субханаху ва тааладан бизге берилген сыйлык болот. Буга далил Аллах субханаху ва таала Кур'анда Зумар сүрөсүнүн 9-аятында билгендер менен билбегендер теңби, билгендер менен билбегендер булар эч качан тең болбойт деп баяндап атат. Демек, илимсиздик бул караңгылык. Ал адамды туура жолдон адаштырат караңгылык. Ар кандай жаман иштерге түртөт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахих хадисинде айтат: "Ман юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Аллах кимге жакшылыкты кааласа, ага динден түшүнүк берип коет. Аллах эгер бир пендесине жакшылыкты ыроолагон болсо, ал пендесине динден түшүнүк берип коет деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадиси бар. Илимсиз, жахилсиз, жахилияттык бул илимсиз коом адилетсиздикке, бузукулукка жана ар кандай бир шариятта жок, шариятка карама каршы келе турган майрамдарга түртөт, арам нерселерге түртөт. Ошентип илимсиздиктен адамдар адашып кетет. Ал эми илимдүү коом адептүү болот, бирдиктүү болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ынтымактуу коомго айланат. Ошондуктан ар бир мусулман баласы өзүн, үй бүлөсүн жана коомун илимсиздиктин караңгылыгынан чыгарып, ыйман, Кур'ан жана сүннөт илимин үйрөнүүгө алынын жетишинче аракет кылып ошол нерсеге күч жумшоо керек. Эң чоң жакшылык бул Аллах субханаху ва тааланы таныта турган илимде. Ал илимдин артыкчылыктары өтө жогору. Эми ошол илимдин артыкчылыктарынын кээ бирин айта турган болсок, биринчи артыкчылыгы, илимдин артыкчылыктарынын биринчиси бул Аллах субханаху ва таала илимдүү адамдарды өзү менен бирге күбөлүккө алып келип атат. Ал кандай дегенде Аллах субханаху ва таала Ал-Имран сүрөсүнүн 18-аятында айтып атат: "Шахидаллаху аннаху ла илаха илля хува вал малаикату ва улул илм." Ибадат кылууга, сыйынууга, кулчулук кылууга жалгыз өзүнөн Аллахтан башка татыктуу, акылуу эч ким жок экендигине Аллах өзү күбөлүк өттү дейт. Ибадат кылууга өзүнөн бөлөк татыктуу зат жок экендигине Аллах субханаху ва таала өзү күбөлүк өттү, жана периштелер күбөлүк өттү, жана илим ээлери күбөлүк өттү деп атат. Бул жерде илим ээлери
үчүнчү болуп келип атат. Биринчи, Аллах субханаху ва тааля өзүнөн бөлөк ибадат кылууга татыктуу зат жок экендигине өзү күбөлүк берип атат. Андан кийин малаика, периштелерди алып келди. Андан кийин илим ээлерин алып келип атат. Ушул өзү илим ээлеринде чоң сыймык, шараф, мындан өткөн даңк, мындан өткөн бир шарап, мындан өткөн бир сыймык жок. Бул биринчи артыкчылык. Илимдин артыкчылыгын биринчиси мына ушул. Андан кийин илимдин экинчи артыкчылыгы ал-улама хум варасатул анбия. Илимдүүлөр, алымдар булар пайгамбарлардын мураскору. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва иннал улама варасатул анбия, иннал анбия лам юваррису динаран вала дирхаман, иннама варрасул илм, фаман ахадаху ахада бихаззин вафирин." Пайгамбарыбыз айтып атат: алымдар булар пайгамбарлардын мураскерлери болушат. Албетте пайгамбарлар бир мал мүлк, динар, дирхам калтырган эмес. Бул пайгамбарлар илим калтырган. Кимде ким илим алган болсо, толук өзүнүн үлүшүн, бакытты алган болот. Толук өзүнүн үлүшүн алган болот деп атат. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана башка пайгамбарлар дүйнө, мүлк, алтын, күмүш калтырган эмес, алар илим калтырган. Эми кимде ким ал илимге аракет кылса, пайгамбарлар калтырган илимге умтулса, алынын жетишинче ошол нерсеге аракет кыла турган болсо, алар пайгамбарлардын мураскери болот. Пайгамбарлардын мураскери болгон бул эң чоң сыймык, бул эң чоң жеңиш. Мындан өткөн бакыт, мындан өткөн жакшылык жок. Бул нерсенин жакшылыгын илим ээлери гана түшүнөт. Илим алып, илимге умтулган, шарият илимин түшүнгөн, Аллахты жана Аллахтын элчисин таныган адамдар гана билет. Дагы бир далил, Аллах субханаху ва тааля Таха сүрөсүнүн 114-аятында мындай деп айтат: "Ва кур робби зидни илма" дейт. Бул жерде Аллах айтып атат: "Айткын, о Роббим, менин илимимди көбөйткүн" деп айткын деп атат. Демек, илим ээлери ушул аятты түшүндүрүп атканда, тафсирлеп атышканда мындай деп айтат. Бул жерде Аллах субханаху ва тааля илимимди көбөйт деп айтып дуа кылгын деп атат. Эгерде илимден өткөн дагы бир жакшы нерсе болгондо, анда Аллах ошону эскермек. Демек, бул жерде биз түшүнөбүз, илимден өткөн артык нерсе жок. Ошондуктан эң жакшы илим болгондуктан Аллах субханаху ва тааля өзүнүн пайгамбарына илимимди көбөйткүн деп буйруп атат, деп түшүндүрөт. Андан кийин илимдин артыкчылыктарынын үчүнчүсү ал-илму нурун. Илим бул нур. Аллах субханаху ва тааля пендесин илим менен туура жолго баштайт. Бул дүйнөдө илим менен туура жолго баштайт. Буга далил Аллах субханаху ва тааля Ар-Ра'д сүрөсүнүн 19-аятында мындай деп айтат: "Афама я'ламу аннама унзила илейка мин раббикал хакку каман хуа а'ма". Пайгамбарыбызга кайрылып Аллах айтып атат: "О Мухаммад, сага Роббиңден келген нерсенин акыйкат экенин билген адам аны түшүнбөгөн, билбеген сокур кишилерге окшошпу. Чындыгында Аллахты акылдуу кишилер гана эскеришет" деп атат. Бул аяттан биз эмнени түшүнөбүз? Бул аятта Аллах субханаху ва таалянын айткан нерсесине көңүл бура турган болсок, о Мухаммад, саңа Роббиңден келген нерсенин акыйкат экенин билген адам, ал Аллахтан эмне келген? Аллахтан илим келет. Аллахтан илим түшкөн. Аллахтан илим келген пайгамбарыбызга ошону айтып атат. Аллахтан келген нерсенин акыйкат экенин билген адам менен аны түшүнбөгөн
Sokur kişi, аны билбеген жахил, караңгы, надан адам экөө эч качан тең эмес. Экөөнүн тең эместигин акылдуу адамдар гана билет деп Аллах субханаху ва тааля айтып атат. Демек, бул илим, бул нур. Адам караңгы жолдо жарыкка кандай муктаж боло турган болсо, бул дүйнөдө ар бир пенде илимге, бул шар'ий илимге муктаж болот. Бул илимге тамактан дагы, чаңкап тургандагы суудан дагы көбүрөөк муктаж болобуз. Имам Ахмад рахимахулла айтат, адам баласы тамакка бир күндө бир же эки жолу муктаж боло турган болсо, ал эми илимге ар бир дем алуусунда муктаж болот деп айтат. Ошондуктан кадырлуу мусулман, бул илимге биз аракет кылуубуз керек. Алыбыздын жетишинче үйрөнгөнгө убакытыбызды жумшашыбыз керек. Убакытыбызды коротушубуз керек. Адамдар бул дүйнөдө эки түргө бөлүнөт. Биринчи түрдөгү адамдар илимдүүлөр. Аларда илим бар. Ошол илим аркылуу алар туура жолду табат. Илим аларга жарык нур болуп берет. Ал эми экинчи түрдөгү адамдар, алар сокур сыяктуу адамдар. Алар караңгыда жарыксыз калган сыяктуу. Жакшы менен жамандын айырмасын билбейт. Жакшы менен жаманды айырмалап биле албайт. Пайда менен зыяндын айырмасын айырып биле албайт. Аны илимдүү адам гана билет. Эмне жаман экендигин, эмне пайда экендигин Аллах түшүргөн илимди үйрөнгөн, пайгамбар калтырган илимди үйрөнгөн адамдар гана түшүнөт. Андан кийин бул илимдин артыкчылыктарынын төртүнчүсү, Аллах субханаху ва тааля илим ээлеринин даражасын көтөрөт. Илимдүүлөрдүн кадырын бийик кылып коет. Канчалаган адамдар кадыр баркты башка жолдордон издеп жүрүшөт. Аллах субханаху ва тааля ал нерсени илимге катып койгондугун билишпейт. Буга далил Аллах субханаху ва тааля Ал-Мужадала сүрөсүнүн 11-ci аятында мындай деп айтат: Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах субханаху ва тааля силердин араңардагы ыйман келтиргендердин жана илим ээлеринин даражасын көтөрүп коет деп атат. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахих хадисинде айтат: Мен салака тарикан ялтамису фихи илман саххалаллаху лаху тарикан илал жанна. Кимде ким илим талап кылып Аллах жолуна аттана турган болсо, Аллах субханаху ва тааля ал адамга бейиш жолун жеңил кылып коет. Ал адамдын бейишке бара турган жолу жеңил болот экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндап атат. Бул илимге аттануу бул кандай болот? Илимге аттануу ар түрлүү болот. Илим үчүн сапарга чыгат. Илим үчүн убактын коротот. Ошол илимди үйрөнө турган мажлистерге барат, жыйындарга барат, илим ээлеринин, алымдардын алдына барат. Мына ушундай. Азыркы учурда илим алуу альхамдулилла жеңил. Мурун кандай болгон? Мурун айта турган болсок, сахабалар, ошол сахабалардын бири Жабир радиаллаху анху, пайгамбарыбыздын сахабаларынын бири Абдулланын уулу Жабир ибн Абдилла радиаллаху анху бир хадисти үйрөнүү үчүн, ошол хадисти, бир хадисти талап кылуу үчүн 1 ай жол жүргөн. 1 ай.
жол жүрүп хадис үйрөнгөн. Азыр альхамдулилля унаалар бар, тез жете турган самолет, дагы башка нерселер, машина, мына ушундай нерселер. Ал учурда ал нерселер жок болгон. Бир хадис үчүн айлап жол жүргөн. Азыр жеңил, бул Аллахтын бизге берген жеңилдиги, бул Аллахтын жакшылыгы. Мына ушул жакшылыктан ар бирибиз пайдаланып калышыбыз керек. Баракаллаху фикум. Андан кийин илимдин артыкчылыктарынын 5-нчиси, илим калтырган адамдын даражасы бийик болот жана ага сооп дайым жетип турат. Өлгөндөн кийин дагы жетип турат. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза матал инсану инқата'a анху амалуху илля мин саласа." Инсан өлгөндөн кийин ага 3 нерсе гана жетип турат. Биринчиси садака жария. Садака жария дайым сообу жетип турган. Жол оңдоо, суу чыгаруу, мына ушундай жакшылыктарды кылган болсо Аллах үчүн. Экинчиси илим, ал пайдалуу илим калтырып кеткен болсо. Үчүнчүсү салих бала тарбияласа, ошол бала ага дуа кылып турган болсо, өтүп кеткен эн атасына дуа кылып турган болсо, мына ушул жетип турат. Өлгөндөн кийин жетип турган нерсе мына ушул үчөө. Андан кийин алтынчы, илимдин артыкчылыктарынын алтынчысы бул Аллах субханаху ва тааля пенделерине каалаган жакшылык. Бул кандай жакшылык дегенде, бул да сахих хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Аллах кимге жакшылыкты каалаган болсо, ал адамга динден түшүнүк берип коет. Ал адам динди түшүнүп калат. Мына ушул Аллахтын жакшылыгы. Динди түшүнүү үчүн ага адам аракет кылуу керек. Ага умтулуу керек. Ага убакыт коротуу керек. Бул Аллахтын жакшылыгы. Аллах кимге жакшылык кааласа, ал адамга динден түшүнүк берип коет. Ошол себептүү ал адам жакшы менен жаманды айырмалап билет. Ошол себептүү ал адам адал менен арамды айырмалап билет. Аллах субханаху ва таалянын буйруктарын аткарып, бактылуулук жолдо өмүр кечирет. Андан кийин ал динди түшүнгөндүгү себептүү Аллахтын тыйган арам нерселеринен тыйылат. Таухидти үйрөнөт, акыйданы үйрөнөт, ыйманды үйрөнөт, ыйман эмне экендигин түшүнөт. Себеби ыйман бул амалдын кабыл болуу шарты. Ыйман жок болсо амал кабыл кылынбайт. Кандай гана жакшы амал кылынбасын, ыйман жок боло турган болсо, ал амал болуп аталбайт. Ошондуктан ыйман бул амалдын шарты. Баракаллаху фикум. Ал буга далил Аллах субханаху ва тааля Ал-Маида сүрөсүнүн 5-аятында мындай деп айтат: "Ва ма якфур бил имани фақад хабита амалуху ва хува фил ахирати минал хасирин." Кимде ким ыйманга капыр боло турган болсо, анын кылган амалдардын баары текке кетет. Ал кыямат күнү зыянга учураган адамдардан болот dedi. Бул аятта кимде ким ыйманга капыр болсо, ыймандын 6 рукуну бар. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Birincisi bul Allah'a iman keltirүү, экинчиси периштелерге ыйман келтирүү, андан кийин акырет күнүнө ыйман келтирүү, алтынчысы бул жакшылык жамандык Аллахтан деп ыйман келтирүү. Бул ыймандын 6 рукуну. Кимде ким ушул рукундөрдүн бирөөсүнөн эле баш тарта турган болсо, ал ыйманга капыр болот. Анын кылган амалдары текке кетет. Ошондуктан ыйман ээсинин гана амалдары кабыл кылынат. Ал эми илим менен адам, илим алуу менен мына ушундай нерселерди, шарттарды үйрөнөт. Жакшылыкка ушинтип илим аркылуу жетип барат.
Аллах субханаху ва тааля барыбызга пайдалуу илим насип эткен болсун. Аллах субханаху ва тааля барыбызды илимге умтулуучу инсандардан кылган болсун. Умар ибн Абдул-Азиз рахимахулла айтат: кимде ким исламда илимсиз амал кылса, анын динди жакшыртканына караганда бузганы көбүрөөк болот деген. Ошондуктан жакшылык кылам деген адам биринчи илим алуу керек. Абдул ибн Мубарак рахимахулла мындай деп айтат: Аввалул илм ан-нiyya. Илимди алуу үчүн биринчи жакшы ниет кылуу керек. Аллах үчүн деп ниет кылуу керек. Илим алууга ихлас менен Аллах үчүн биринчи өзүмдөгү жахилчилик, надандыкты, караңгылыкты кетирейин. Андан кийин жанымдакы, айланамдакы адамдарда караңгылыкты кетирейин деп, анан исламды тирилтейин деп жакшы ниет кылуу керек. Бул биринчиси. Экинчиси суммал истима, андан кийин ошол илимди угуу керек. Суммал фахм, андан кийин аны түшүнүү керек. Суммал хифз, андан кийин аны жаттоо керек. Суммал амал, андан кийин ага амал кылуу керек. Суммал нашр, андан кийин аны таратуу керек. Мына ушул нерсени айтат. Ошондуктан биринчи илим алып атканда биз ниетибизди оңдойлу, андан кийин аны угалы ошол илимди, андан кийин уккан нерсебизди жакшылап түшүнөлү, андан кийин түшүнгөн нерсебизди жаттайлы жакшылап, андан кийин ага өзүбүз амал кылалы, анан аны башкаларга тараталы, баракаллаху фикум, айланабыздагы адамдарга. Мына ушул менен биз көптөгөн жакшылыктарга жетебиз. Ушул менен биз жакшылык ээси болобуз. Хасан Басри рахимахулла айтат: илими жок амал кылган адам туура жолдон адашкан адамга окшош деп айтат. Ошондой эле Али радыйаллаху анху айтат: илим менен кылынбаган ибадатта жакшылык жок, туура түшүнүгү жок илимде да жакшылык жок деп айтат. Ошондой эле Шейх Хусейн рахимахулла айтат: эгерде пенде Роббусуна илимдин негизинде ибадат кылса, анда анын жүрөгү ошол ибадатка байланып, ибадат менен нурланып калат. Ошентип ал ибадатты ал салт же өнөкөт болгондугу үчүн эмес, ибадат болгондугу үчүн аткарып калат. Ошондуктан пенде намазды ушул шарт менен окуса, ага Аллах убада кылган нерсеге кепилдик берилет. Бул намаз бузуку нерселерден жана күнөөдөн тосот деген убада. Аллах субханаху ва тааля Анкабут сүрөсүнүн 40-аятында эмне деген? Чынында намаз бузуку жана күнөө иштерден кайтарат деген. Эми илим алып намазды окуса, ал мына ушул нерсенин үстүндө ушул нерсени көрөт. Илим менен намаз окугандыгы үчүн ал бузуку күнөө иштерден тыйылат. Ошондой эле илим ээлерин дагы бири айтат: Аллахтын илим талап кылуучуга көрсөткөн эң чоң жакшылыктардын бири аны пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары аркылуу жеткирилген туура акыйдага багыттоосу. Мына ушул нерсе. Ошондуктан баракаллаху фикум, биз жакшылыктын үстүндө болгубуз келсе, жакшылыкка жеткибиз келсе, караңгылыктан, надандыктан кутулууну кааласак, бирдиктүү болгубуз келсе, ынтымактуу болгубуз келсе, жакшылык тароосун кааласак, анда биз дүйнөгө эмес, илимге умтулуубуз керек. Көрүнүктүү алымдардын бири азыркы учурда Шейх Салих Фаузан хафизахулла айтат: فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في حضور مجالس العلم والسعي إليها لأنه قد يستفيد فائدة تكون سببا لدخوله الجنة. Пенде дейт, илим жыйындарына катышууга, жанага умтулууга жеңил карабоо керек, көңүл кош мамиле жасабоо керек. Анткени ал ошол мажлистерден жаннатка кирүүсүнө себеп болуучу бир пайданы, илимди алып калуусу мүмкүн дейт. Мына ушундай илимге биз умтулушубуз керек. Илимге умтула турган болсок, илимге аракет кыла турган болсок, биз жакшылыктын үстүндө болобуз.
коомчулук жакшылыктын үстүндө болот. Хилал ибн Ала рахимахулла айтат: талабул илми шадид. Илимди талап кылуу бул өтө оор, машакат. Аны жаттап калуу андан дагы машакат, ага амал кылуу андан дагы машакат. Бул бир ойлоп, кыялданып коюу менен гана келип калбайт. Ага аракет кылуу керек. Эми илимдин даамын татып алган адам, илимдин даамын татып калган адам, ал дайым илимге умтулат. Дүйнөнүн даамын татып калган адам дүйнөгө кандай умтулган болсо, илимдин даамын татып калган адам илимге ал ошондой умтулуп турат. Бул тууралуу Ибнул Каййим рахимахулла өзүнүн Мифтаху Дари Саада деген китебинин 1-томунун 109-аятында айтат: эгер илимдин таттуулугун жана анын улуулугун адамдар билишкенде дейт, ага жетүү үчүн бири-бири менен кылыч менен салгылашмак. Бирок алар илимдин таттуулугуна жетүүдө машакаттар менен жана аларды илимден тосуп турчу надандык, караңгылык пардасы менен тосулуп калгандыгы үчүн алар жакшылыкты көрбөй атат. Илимдин даамын тата албай атат. Себеби анткени аларды ошондой караңгылык пардасы тосуп калган. Аллах субханаху ва таала илимдин даамын, илимдин рахатын өзү каалаган пендесине берет деп айтат. Дагы бир пайда мин аламатил илмин нафи. Буну Аль-Хафиз ибн Раджаб рахимахулла айтат. Мындай деп айтат: мин аламатил илмин нафи, пайдалуу илимдин белгилери кандай болот дегенде, пайдалуу илимди алган адамдар кандай болот дегенде ошол тууралуу мындай деп айтат: аннаху ядуллу сахибаху алал хуруб алал харб мин ад-дунья. Бул пайдалуу илимдин белгилери: ким пайдалуу илимди алып, ал пайдалуу илимди үйрөнүп, ага амал кылса, ал адам бул дүйнөдөн качып калат. Бул дүйнөгө кызыкпай калат. Бул дүйнөнүн башында турган башчылыкка, эл башкарып калууга, журт башкарып калууга, бир жерге башчы болуп алууга такыр умтулушпайт. Андай жерден качышат. Ошондой эле белгилүү болуудан, адамдар мактагандан, адамдардын мактоосуна татыктуу болуп калуудан сактанышат. Бул пайдалуу илимдин белгилери. Пайдалуу илимге жеткен адам мына ушундай болуп калат. Дүйнөдөн алыс, көңүлү ток. Дүйнөгө өтө берилип умтулбайт. Белгилүү болуудан, адамдардын мактоосуна татыктуу болуудан алыс болуп, ал нерседен качып калат. Ошондуктан мына ушундай жакшылыктарга жетүү үчүн пайдалуу илимге аракет кылуу керек. Ал илим бул кайсыл дегенде, ал илим пайгамбарыбызга калтырган салафтар. Булар сахабалар, табииндер, алардын жолун адашпай ээрчиген салафы салихиндер. Ошол үчүн Имам Малик рахимахулла айтат: инна хадал илма хуа лахмука ва дамука ва анху тусалу яумал кияма фанзур амман таъхузуху. Мол алып аткан илимиң бул сенин этиң, бул сенин каның. Кыямат күнү ошол илим тууралуу сураласың, кимден алып атканыңды билгин деген. Пайдалуу илимге жетүү үчүн сен ошол илимди кимден алып атканыңа көңүл бөлгүн деп бул илим ээси айтып атат. Ошондуктан баракаллаху фикум, биз мына ушундай пайдалуу илимге умтулсак, Аллах айтты, Аллахтын элчиси айтты деген илимге аракет кылып, убакыт бөлө турган болсок, көптөгөн жакшылыктардын үстүндө болобуз. Аллах субханаху ва таала баарыбызды пайдалуу илим алууга аракет кылуучу пенделерден кылган болсун. Ал алган илимге амал кылуучулардан кылган болсун. Аллах субханаху ва таала биздин жүрөгүбүздү өзүнүн хидаятына умтула турган жана туура жолдун үстүндө
бекем кылуучу жүрөктөрдөн кылган болсун. Аллах субханаху ва тааля биздин жүрөктөрдү өзүнүн динине бекем кылган болсун. Жана Аллах субханаху ва тааля бизди пайдалуу илимге амал кылуучулардан кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.